2023 жылдын 1-майынан тарта Кыргызстанда электр энергиясына болгон тариф өзгөрөт. Керектөө нормасы мурдагыдай эле айына 700 киловатт. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн мурдагы тариф сакталып, 1 киловатт саатына 50 тыйын бойдон калды. Калктын калган бөлүгү үчүн 1 киловатт саатка тариф 1 сом өлчөмүндө бекитилген. Лимиттен ашкан учурда 2 сом 16 тыйындан болот. Бийик тоолуу жана алыска аймактардын жашоочулары киловатт саатына 1 сомдон төлөйт. Бирок кубаттуулукту чектөөсүз пайдаланышат. Энергетика министрлиги бул аймактардагы калк энергияны үнөмдөө маданиятын карманып, жылытуу мезгилинде электр энергиясын чектен ашык колдонбойт жана ашыкча жүктөмгө жол бербейт деп ишенет. Коммерциялык эмес уюмдар, социалдык мекемелер жана диний уюмдар үчүн тариф инфляциянын деңгээлине ылайыкташтырылып, 1 киловатт саат үчүн 1 сом 91 тыйынды түзөт. Жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук электр транспортунун тарифи 1 сом 91 тыйын. Кубаттуулугу 23 киловаттка чейинки электр унааларын зарядтоочу коомдук жана жеке менчик станциялар үчүн тариф коммерциялык керектөөчүлөрдүн деңгээлинде 2 сом 87 тыйындан белгиленет. Электр энергиясын чектөөсүз пайдаланган электромобилдерди кубаттоочу коомдук жана жеке менчик станциялар үчүн тариф энергиянын кайра жаралуучу булактары субъектилеринин деңгээлинде белгиленип 4 сом 42 тыйынды түздү. Бюджеттик керектөөчүлөр. Бюджеттик уюмдар үчүн тариф мурдагыдай эле 1 киловатт саатка 3 сом 40 тыйын. Турмуш тиричиликтик эмес керектөөчүлөр. Өнөр жай ишканалары жана башка керектөөчүлөр үчүн инфляциянын өзгөрүүсүн эске алуу менен тариф 2 сом 87 тыйындан болот. Энергияны көп талап кылган керектөөчүлөр. Майнинг субъектилери, алтын кен өнөр жай ишканалары, алкоголдук продукцияны өндүрүүчү, куюучу жана эритүүчү цехтер үчүн тариф мурдагыдай эле 5 сом 4 тыйын, салыктарды кошпогондо. Цемент заводдору үчүн дагы тариф өзгөрүүсүз калды. 1 киловатт сааты 3 сом 28 тыйындан. Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын орто мөөнөттүү тарифтик саясатына ылайык электр жарыгына болгон тарифтер инфляциянын деңгээлине жараша жыл сайын өзгөртүлүп турат.